Өзгөндөгү дарыя четинен келиндин жансыз денеси табылды. Кече 24-декабрда Өзгөн району менен Кара Суу районунун чектешкен аймагында 25-30 жаштардагы келиндин жансыз денеси табылган. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 24-декабрь күнү саат 15:15 чамасында Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн Лескоз айылы менен Кара Суу районунун Жаңы Арык айылынын чектеш жеринде орун алган көпүрөнүн алдынан аккан дарыядан жашы 25-30 курактагы Азиат улутундагы аял кишинин жансыз денеси табылган деп айтылат билдирүүдө. Учурда тиешелүү медициналык экспертиза дайындалып, табылган жансыз дененин өздүгүн аныктоо иштери жүргүзүлүүдө. Кара Сууда карактоого шектелип кылмыштуу топ кармалды. Криминалдык милиция кызматы Кара Суу районунда 57 жаштагы адамдын 40 000 сомун карактап кеткен кылмыштуу топту кармады. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, окуя 15-декабрь күнү саат 2:30 чамасында болгон. Жабырлануучунун үйүнө кирген белгисиз адамдар аны колу бутун скотч менен байлашып, 40 000 сомун алып качып кетишкен. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине катталып, Кылмыш кодексинин 202-беренеси каракчылык боюнча сотко чейинки өндүрүш башталган. Жабырлануучу Россиянын жараны болгон деп айтылат маалыматта. Жүргүзүлгөн ыкчам аракеттердин натыйжасында аталган кылмышка шектүү катары мурда соттолгон Бишкек шаары менен Чүй облусунун 42, 37, 33 жана 30 жаштагы тургундары кармалган. Учурда алар тергөө абагына киргизилип, шектүүлөрдүн башка да кылмыштарга тиешеси бардыгы текшерилип жатканы айтылды. Чоң Алайда 54 жаштагы киши жүрүп бараткан унаадан секирип көз жумду. Ош облусунун Чоң Алай районунда 54 жаштагы айдоочу жүрүп бара жаткан автоунаадан секирип каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык, окуя 25-декабрь түнү саат 3:30 чамасында Чоң Алай айыл аймагында Даарат Коргон Жаш Тилек унаа жолунун 12-чакырымында болгон. Анда жүктөгүч унааны башкарып бара жаткан айдоочу рулга ээ боло албай, андан секирип кетүүгө аракет кылган. Кырсык болгон жерге Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары барып, каза болгон адамдын сөөгүн Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Убактылуу кармоо жайына коронавируска шектелген кишилер ооруканага которулууда. Саламаттык сактоо министрлиги Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында кармалгандарга медициналык жардам көрсөтүү боюнча буйрук чыгарды. Бул тууралуу Акыйкатчы институтунун маалымат кызматы билдирди. Билдирүүдө буга чейин Токон Мамытов Саламаттык сактоо министрлигине тиешелүү өтүнүч менен кайрылганы айтылат. Министрлик жооп иретинде пневмония жана COVID-19 шектелген оорулар убактылуу кармоочу жайынан наркология борборуна, инфекциялык ооруканага жана улуттук госпиталга которуулары боюнча буйрук иштелип чыкканын маалымдаган. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев Азаттыкка буйрук күчүнө киргенин, буга чейин убактылуу кармоо жайында отурган бейтаптар жогорудагы медициналык мекемелерге которула баштаганын айтты. 26 ноябрда кыйноого каршы улуттук борбордун кызматкерлери Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу тергөө изоляторун кыдырып чыгышкан. Уюмдун маалыматына караганда 63 кишиге ылайыкташтырылган жерде 100 киши отурган. Ошол эле маалда алардын 32-синен пневмония аныкталган.